Эми тасма тууралуу Үркүн тасмасы 12 октябрдан баштап бардык кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт. Беле кетелик тасма тарых жана маданият жылына, ошондой эле 1916-жылдагы көтөрүлүштүн 100 жылдыгына карата тартылган. Буга чейин тасманын авторлору Үркүн тууралуу тасманы көрсөтүүгө уруксат берилбей жатканын айтып арызданышкан болчу. Авторлор муну кыргыз-орус алакасына байланышкан саясий себептерден улам деп божомолдошкон. Мунун дагы чоо жайын билүү максатында биз 11 каналына тасманын продюсери Мухтар Атаналиевди чакырган элек. Мухтар мырза, куш келипсиз биздин студияга. Сурайын дегеним, тасманы элге чыгарууга кызыктар эмес адамдар болууда деп айткан элеңиздер, себебин түшүндүрүп өтөсүздөрбү? Өзүңүздөрдүн версияңызда бул эмне менен түшүндүрөт элеңиздер? Мен эми бул албетте саясий жагын карап атышат да. Мен муну саясат деп түшүнбөйм, бул деген тарыхта. Ошон үчүн мындан коркпой эле тарыхты айта бериш керек болчубуз. Негедир 31 августка уруксат алабыз деп биз 20 августтан баштап аракет жасаганбыз. Бирок мына уруксат берген күнгө ортосун ала турган болсок 50 күнгө жылды да. Өзү негизи киного уруксат берүү процесси бир жуманын ичинде чечилип бүтүш керек. Керек болсо мына бардык Кыргызстанда тартылган акыркы 20 жылдагы фильмдерге уруксатты удостоверение мамлекет бир 2 күндүн ичинде берип койчу да. Мен биринчи фильм иштеген жокмун. Бул 5-чи фильм. Ошондуктан мен бул процессти билем. Негедир ошону кармап эле биз сентябрь ичи көргөзөлү, 31 августка чыгаралы десек эле уруксат кагазы берилбейт. Барсак Муктар байке эртең келиңиз деп коет, эртең деп коет. Бирок мен угаттым, жогору жак деп коет экен. Анын жогору жагын мен ким конкретно звонить этип тыюп салып атканын билген жокмун. Все-таки бүгүнкү күнгө чейин мындай биле албай койдум, кимиси тыюп атканын. Жогору жактан телефон чалуулар болду, кечиресиз деп коюшты. Муктар мырза, эгер тасманын өзүндө эч кандай дискриминация жок болсо, балким өзүңүздөр эле саясатта иштеп жаткан жоксуздарбы? Мен эми ошо 31 күнү болсо эле, 31 күнү чыкса эле мындай коюп баштай бермекпиз. Эч кандай саясат жок эле, тарых, бул тарыхта болгон окуя деп эле көрсөтө бермекпиз. Биз ошого настроен болчубуз. Анан ошол нерселер искусственно түзүлүп аткандыктан, биз ошол кадамдарга барып аттыктан кийин биздин башка карманар таянарыбыз жок да, массалык маалымат каражаттарына кайрылабыз. Жол болсо алардын көпчүлүк 90%-ында бизге өздөрү чалып атты да. Эмне фильмиңиздер чыкпай атат, 31 деп айтпадыңыздар беле деп. Биз анткени башында интервью бергенбиз 31 депчи. Мен саясатчы эмесмин, ошон үчүн бул саясат деп деле түшүнбөйм. Себеби тарых. Саясат деген бул бүгүнкү болуп аткан окуялар жана эртеңки боло турган окуяларды саясат кылсак болмок да. Дагы бир суроо, жакында эле саналуу адамдарга жабык эшик артында дагы тасманы көрсөтүпсүздөр. Кандай пикирлерди айтышты көргөндөр? Тасма 1 саат 50 мүнөт жүрөт, тасма. Тарыхый фильмдин стандарты өзү ошол 1,5 сааттан аз болбош керек. Анан эми албетте көп өтө чоюлбаш керек. Ошол 1,5 сааттан ашыгыраак убакыт көрүштү. Анан негизинен мен баягы алардын мындай сын пикирлери ошол тарыхый фактыларды айтуу менен чектелип калды да. Биз деген тарыхый факт айткандай биз документалдык фильм эмес да, булчу мынча киши өлүптүр, анан мынча киши бул жерде сөөгү жатат деп биз аны айтпайбыз. Биз болгону бир уруунун гана ошол окуясын көрсөткөнгө аракет кылдык. Анан көбүнчөсү ошол жерге айтканы келген кишилер өздөрү тарыхты так билбейт экен да. Анан ошо тарыхый окуялардын маанисин, анан кайсы эмне үчүн ошол окуя чыгып кеткенин өздөрү билбейт экен. Анан болжолдоп эле бир нерселерди айтышты. Бирок фильмдин тартуу мындай операторлук жактан, башка бир режиссура жактан, үндүн жазуу сапат жагынан алардын мындай бир ачык айкын бир мындай сын пикир айта алган жок. Ал жагын мындай позитив, туура эле жакшы мамиле кылышты, жакшы тартылыптыр деди да. Рахмат сизге, Муктар мырза. Беле кетейин, 12 октябрда калың элге сунушталганы турган тасма 1,5 саатка жетпейт. Андай 1916-жылкы кандуу окуядан улам Кытайга качкан бир үй бүлөнүн тарыхы чагылдырылган. Окуянын жүрүшүндө жай турмушта жашаган карапайым журтчулуктун баскынчылардан кантип жапа чеккени, деги эле Үркүн окуясы эмнеден улам келип чыкканы сүрөттөлөт.